Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев жарандар өзгөчө ишкерлер уюшкан кылмыштуу топтордун кысымына кабылып жатканын парламентте айтып чыкты. Эл өкүлү буга Ысык Көл облусунда болгон Осьминог ресторанындагы өрттү мисал кылып келтирди. Өткөн жумада бир окуя болгондо Бостери пансионатта бир кафе күйгөн. Мындай бир четинен карасаң жөнөкөй эле кылмыш аракет, бирок башка четинен карасак ошол ишкерге ОПГ тарабынан бир топ басымдыктар болгон экен. Ал арызды жазып, ошол ОПГшниктерди условный наказаниемен ушундай чыгарышкан да. Дастан Бекешевдин айтуусунда акыркы жылдар ишкерлердин көбү уюшкан кылмыштуу топтордун кысымына кабылып келишүүдө. Алар мыйзамсыз салык салып ишкерлерди коркутуп келишет. Депутаттын билдирүүсүндө мындай учурларда жарандар милиция кызматкерлерине арыз менен кайрылуудан коркушат. Анткени баары бири-бири менен чырмалышкан деди. Эч ким арызды ОПГшниктерге жазбайт. Себеби сразу жазгандан кийин бирдемени өртөп кетишет да. Бир жылдан кийин, бир айдан кийин, бирок алар ушундай кылышат да. Көлдө чындыгында ушундай проблема бар. Канча жолу мен дагы айткам да, бир жыл мурун, 2 жыл мурун айтсам дагы эч даже жылыш жок. Ошондой эле Бекешев уюшкан кылмыштуулук топторго ишкерлер мыйзамсыз салыктарын төлөп турушат деди. Андай учурлар көбүнчө Ысык Көл облусунда жана Каракол шаарларында катталууда деп кошумчалады. Ошол эле Каракол шаарда, Көлдө бүт бар эле отметканы берип атышат ОПГшниктерге. Эч ким арызды жазбайт. МВД мага постоянно айтат, арызды бизге жазсынчы, бизге келсинчи. Эч ким барбайт, себеби билет, байланыш бар. Биз жөнөкөй ошол мындай жөн эле калтырсак, бул мындай чындыгында эч жакшылыкка алып барбайт. Бул жерде азыр ОПГшниктер мамлекеттин күчтүү текшерип атышат. Ошол ишти жакшылап көзөмөлдөп, керек болсо, даже жөнөкөй иш болсо дагы керек болсо, ошол жерге ГКНБшниктерди даже алып барыш керек. Эскерте кетсек, 7 январда эртең менен Ысык Көл облусунун Бостери айылында Осьминог рестораны өрттөнүп, тилсиз жоодон жанаша жайгашкан 2 мейманкананын чатырына да зыян тийген. Интернетте ресторан саясатчы Өмүрбек Бабановдун жакындарына тиешелүү экени айтылып, ага атайлап өрт коюлду деген маалыматтар тараган. Облустук милициянын басма сөз катчысы билдиргени боюнча, азырынча экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.